Bizde en köproq ранний брак да. Ошо ранний брак кесепети көп нерсе келип чыгат да. Ранний брак болгондон кийин ажырашуулар көбөйт экен. Кыз даяр эмес 18 жашта. Турмушка даяр эмес. Улар бою жетти уже дегени менен ал кызда организм жетиктүү эмес, ой пикир жетиктүү эмес. Өзү бир кылатаган бир өнөрү бар, башка окуген эмес. Ошон үчүн эң неме бизде көйгөйлүү маселе ранний брак. Эми азыр жоюлду десем жалган болот, 90%ке уже биз жеттик да, 90% уже алдан алдык. Адамдарга эркитпастан ар ай сайын айылда маданият үйүндө чогулуш өткөрдүк. Ар ай сайын бил смета түзүп туруп, именно аялдар үчүн ушу немесини иштеп чыктым, иш планын. 1 миллион пул ажыратышка кылып туруп, уже спикерге айтып түшүндүрдүм, депутаттарга түшүндүрдүм, отур аял колдоп берди. Кудай кааласа бийилге 2022 жылга 1 миллион акчаны именно аялдар үчүн ажыраттык, аялдарга иштетебиз. Эми бул кыздарды турмушка бериштен алдын бир көрөклөр өткөзүп, зор-зомлор көргөн үй-бүлөлөрдө лечение кылдырыш, жакыр үй-бүлөлөргө жардам бериш. Мен жакыр үй-бүлөлөрдөн 24 адам менен иш алып бардым.